толук укук коргоо органдары менен иш козголуш керек дагы. Бардыгы мыйзам чегинде жазасын алыш керек. Кайсы эмеңер менен, кайсы бетиңер менен бердиңер мына заключение? Ушул чипуда. Мынакей. Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, Номкатский межрайонный ЦПЗ и ГСИ. Актыны 10 август 21 жылы берип атасыңар, кондитерский цех, Гулистан, свидетельство о регистрации серии, акт санитарного обследования от 10.08.21 года. В результате экспертизы представленной документации и обследования объекта установлено строение перепрофилированное. Перечень помещений. Заготовочный цех 17,4 метра квадрат. Цех выпечки кондитерских изделий 25,6 метра квадратов. Посудомоечный 9,4 метра квадратов. Склад для хранения готовых продукций 9,2 метра квадратов. Общий бардын кошто канча болот? Так, 17,4 көрмейт. 17,4 25,6 9,4 9,2. Площадь общая 61. Так, ошондо 25 17 болсо 34 61 метр квадрат экен. 61 метр квадрат. Бир рабочее местого 11,3 квадрат метр, высота 2,7 деп берип атасыңар. Внутренняя отделка помещения соответствует. Водоснабжение местное, горячее водоснабжение, электронагреватель, канализация местная, вентиляция естественная, освещение естественное, искусственное деп берип атасыңар. Отопление местное деп берип атасыңар. Санитарно-бытовые помещения, раздевальная, умывальная, надворный туалет. В цехе работает 2 человека. Медосмотр 21 года прошли минимум пройден досы. Ну, кайсы эмеңер менен, кайсы бетиңер менен бердиңер мына заключение. Ушул чипуда. Чипунун кебетесин азыр барып көрсөңөр, кандай экен? Мына жерде силер берип аткан өтүнүш деп жазып атканыңардын бирөөсү дагы жок. Бирөөсү да. Санитарный норма 0, ал жерге балдарга тамак аш эмес, мал кармаш керек да. Могу эле малкана да, кадимки. Бирөөгө тамак жасап эмес ал. Тем более мектептин балдарына. Кантип берип атасыңар муну? 21 жыл деп жазып атасыңар, мына. Мен ушул 17 жыл болсо да мен түшүнөт элем. Ошол убакта абал ушундай окшойт. 10 август 21 жыл. Мына өзүңөр начальниктин колун коюп бардыгын жасап берип атасыңар. Азыр мен мунулардын ар бир цехте текшере турган болсо, булардыкы ушул эле кебете менен чыгат. Тажибаевдин эмеси кана экен? Электроэнергиядан өткөн эмес, булардан алган эмес. Бирок иштеп атат кадимкидей. Мектептерди болгондо дагы мектептерге тамак бер. Кана районунда эмес. Бухгалтериңер кана? Чакыргыла, замыңар кана? Бирок мектепте балдарды камсыз кылып атат. Мына. А бу кишилер эртең бир нерсе десе, ушуну көрсөтөт. Мен дейт, рестемен, сестен алгам дейт да. Мен бүт бардыгынан өткөм, кагазым турат. Бизге алып келип көрсөтүп атпайбы. Мына мен сестен эмен барды. Заключением бар. Демек, значит, жана граммда 30 граммдап жеп аткан ортодогу акчанын ичинде сес дагы бар. Кантип мынага көрбөй туруп, билбей туруп кол койду? Мындайда аудан текшересиңер го. Мыйзамга келип, тим эле карап ар бирин бул жарайт, бул жарабайт деп үстүнөн түшөсүңөр го. 3000 балага тамак берип атат. 3000 балага кондитерский цех кылып алып барып берип атат бүгүнкү күндө. Бирөөнүн балдары алда. Бул кишинин өзүнүн балдары эмес. Силер ошого уялбай туруп ушу кагазды мына карматып атасыңар. Полный жоопкерчиликке тартылыш. Здравомеда, СЭСта, мына кагаздар үчүн. Мүмкүн билбейм, башка бир жерде булардын көргөн эмеси бар, тиги цехи бар, сонун укмуш болуп ошону көрүп келген. Ошого берген. Мына. Бирок мынакей, Кожо Акбаров, Абдул Вахап. Сиз азыр кайсы жерде иштейсиз? Үйдө. Үй жактабы. Ким барып көргөн? Сесине. Бул тур Райханбой. Райхан кеткенден бери Райханбой кеткенден бери мен май экинчи заключение алышым. Нема болгон? Акча сатып
Заместитель, санитарный врач, Нохатского, РЦПЗ, Леон'la sonunu. Hazır Leon'la izdirip et. Eski zaključenje algansın. Eski mi? Eski Mansurov I деген kim? Nasıl eski? Исполнитель. Az bu murda adiyetini algan etkisinden Eski zamanında ben bana zaman. zaključenje negizinde gana bir algan oldu. Кантип силер кантип бересиңер? Кантип эскинин негизинде Ben кантип buradan бересиңер? onunla işler verdim. Ona spor zalda yanında 80 boy çapanasının Başka karşısında. adiyetinden men alındı. Село Гүлистан, улица Каратурпа, Нохатского району. Жашаган жериңиз ошол? Эмне деп атасың? Кандай башка жерге бол? Мына жашаган жердин адреси туруп атпайбы? Силердики получается булардыкы дагы жок, заключение Тажибаевдики жагы. Эки инспекция мен азыр ушундай немелердин Бизде өрт коопсуздугу боюнча эч эмне жок. Документация жок азыр. Базага вообще кирген эмес. Acar Кайрылган edici yok. Ben işlegenle verip hacanı yok. Lan insan o. кайрылган дагы эмес. Ben yok. Doğru. Ben bu son Булардан өрт чыгып кетсе, сиздин neçil işlegenle verip bu son sıraya ben kaybedeceğim. Yok. Siz İşte beri zaten kararız, bütün siz olamam. beri kararız. Doğru. электр энергиясын иштетип атасыз. Туурабы? Тандырга деп эмен алып атасыз. От жагып атасыз жанагы жериңизде. Жылытам деп атасыз. Ал жерге 100 тонна көмүр жаксаңыз да жылыбайт. Жанагы тешиктерден эч кандай ал жерде жылуулук жок. Peşki onu suyur ispitabi. Эми ошонун печка жагып арып өрткөндө өрттөнүп кеттиңиз дейли. Ким жооп берет? Өрт болсо мамлекетке кайрыласыңар да. Кокуй эле кокуй. Биздики күйүп атат, өртөнүп атат, пожарный тескери келет. Geç geldi. Анан айтасыңар, кокуй кеч келди, суусу жок келди, эчтеке кылбай койду, мамлекет караш керек эле, мына минтип калдык, бизге компенсация бергиле дейсиңер. А эмненин негизинде мамлекет сиздерге компенсация бериш керек? Булар даже дарегиңиздерди билбейт. Doğru. Ben işlegenle Siz yolları özünüzün kaybedeceğim. Ama yok burada ben Сиз өзүңүздүн эле инсандык жоопкерчилигиңиз ата. Тем более ажыга барып келген киши экенсиз. Колду жүрөккө коюп туруп, сиз ушунун бүт бардыгын сонун кылып жасап, реске барып, өрт өчүргүчтөргө барып, санэпстанцияны барып, апарып көрсөтүп бүт бардыгын. Кагаз жүзүндө жасап башкаларга үлгү боло турган адамсыз. Туурабы? Ажыга барып келген киши Кудай алдында бул башкаларга үлгү боло турган инсан деп билет, менин түшүнүгүм. Баарыбыз ушу ажылыкты насип кылса экен жараткан деп жүрөбүз. Анан сиздер ушинтип атсаңыздар, анан башкалар жөнүндө анда айтып кереги жок. Анда айтып кереги жок. Сиздер бара бериңиздер эмчек. Бүт эмени ушул эки объекттен эмеге алгыла. Жарайт, кабыл алдым. Экөөнү тең текшерүүгө алып барып көрүп, эмелер кандай болуп атат, эмне болуп атат, бүт бардыгын өз көзүңөр менен көрүңүлөр. Жарайт, түшүндүм. Хорошо? Жарайт. Бара бериңиз. ишти кыла бериңиздер. Келет албы мен врач? Sormayla söylüyorum. Жок, жок, жок. Сиз патентиңизди айтып атасыз. Салыкка. Канча салык төлөп атасыз? 3000 Sos sontken mi? жок, салык. Налог. Nalor köşe törmeyin ondan patenim var. Сиз патентке эле төлөп коесузбу? Törmeyin son şu patent töküm ben. Анан кийин болду. Boldu. Кантип эме бухгалтерия, кантип которуп берип атсаңар акчаны? Бул кишинин объемуна кантип которуп берип атсаңар акчаны? Салык түшпөсө, эч нерсе түшпөсө. Сен которуу жолу менен жүргүзүп атпайсыңар акчаны. Берген отчеттун негизинде Кайсы отчет? накладной көрмөй. Ошо накладнойдо көрүнүп турбайбы силерге канча штук алып келип берип аткан бул кишине? Туурабы? Ооба. Соответствует этпей атат да ошо. Ошол жана силерге берип аткан фактически силер которуп берип аткан акча менен бул кишинин жүргүзүп аткан, алып барып аткан продуктусунун ортосунда чоң айырма болуп атпайбы? Ошол айырманы ошол жерде акт түзүп алып келгиле десек алып келбейт да мектептин немелерчи. Мектептики алып келбейт, мектептики алып келбеши. Аны силер тендерный комиссия ошол жерде ушул кишиге тендерди өткөрүп берип аткан комиссия, которуп аткан акчанын бухгалтер ошону эсепке алыш керек. Мен мамлекеттин акчасын каяка которуп атам? Эмнеге которуп атам? Кызыгып барып, көчүктү көтөрүп, креслодан туруп барып карап коюш керек. Biz Ali maktaba vergen tabloda okuyamız. Tabloda finans ministrisi idokasını çıkarıp cıgın götürüp yol verir. Bunu alıp gelip buğaydaki veremiz, buğaydaki hesap kitap kılarlar. Öşünge ona çötküz verir. Ошондой. Сиздин алып барган Сиздин алып барган бүгүнкү продуктуңуз, мына сиз алып баргандан артыңыздан биз бар. 70 граммдан 6 сомдон которуп атат бухгалтерия районунун. Сизге төлөп берип атат. 60 kilo. 60. Siz alып барып атасыз 45 грамм. Men 6 kilo 100 so'm olib berib kelyapman. Mana birlikda maktab. Men muni o'zimning men aytib ataman.
өзүбүздүн мына көзүбүз менен видеого барып тартып, эртең сизди дагы укугуй башканы көрсөттү деп таанып кетпесин деп ошол ашканадагы кишини алып, мектептин тиги совхозун алып барып анан тартып атабыз. Мына көрүп алгыла, мына кийин сөз чыкпасын деп. Сиз тиги 2 күндүк товарыңызды алып барып өткөрүп берип коюп атасыз. Өзүңүздүн колуңузду коюп, сдал деп туруп, кагазды өткөзүп берип койдуңуз. А сиз күнүнө тендер боюнча күнүнө таза алып барышыңыз керек. 3 күндүн ичинде сиз алып барган нерсе жарабай калып, балдар ууланат деп ким кепилдик берет? Туурабы? Бензиниңизге акча чыгарып атасыз. 1200 сомдон бензиниңизге күнүнө 20 күнгө акча чыгып атат. Туурабы? 24 000 сом бензиниңизге кетип атат. Туурабы? Аны дагы чыгарып атасыз. Анан дагы каяка чыгарасыңар? Кандай ушунун не кереги бар? Мен түшүнбөйм ушу. Болгон мамлекеттен бөлүнгөн акча, бир тике акча. Ошону дагы грамдап, биягынан алып, тиягынан кыскартып, не кереги бар? Пендеге эмне? Ушунчалык дүнүйө жетпейби пендеге? Курсак ток, кийим бүтүн. Курсак ток, кийим бүтүн, тынччылык, Кудайга шүгүр. Sağlıgan kötümen kaldı. Yaşam ötüktü, yollardan görmem. Geçip de maşinanı ruh aldım. Силердин комиссиялардын, тендерди комиссиялардын жыйынтыгы. Мына ушунун бүт бардыгы жыйынтыкталып келип, именно силерге такалат да район. Силердин тендерди комиссияларга акчаны которуп берип аткан бухгалтериңарга келип такалат да, мунун бардыгы. Мына бул кишинин бүгүн ушинтип отурушу, актиги аксакал башын ушул жерде уят кылып, ылдый кылып, да мен туура эмес кылып турдум деп отуруп, бүт бардыгы силерге такалат. Эгерде силер так болгонуңарда кагазыңар, мындай иш болбойт. Биз ушинтип убара болуп келип, элди кыдырып, силерге жаман жакшы көрүнгөн сөздү айтып жүрбөйт элек. Силер эле так туура жасап, бүт бардыгын орду менен коюп койгонуңарда бүтмөйт. Эч ким эч нерсе дей албайт. Мына силер тендерден уттурдуңар, берип койдуңар акырын ортого. Акчасын алып келип берип турасыңар деп. Анан мына жыйынтыгы, мына сез. Адам кичине тыйынын алып, коюп кагазын берип коет. Өмүрүндө барып көргөн эмес. Азыр бул боюнча мындай эле маалымат берип коеюн. Так, Хажакбаров, Хажакбаров бизге 2004-жылы каттап отурган экен, жеке ишкер болуп. 2004-жылы. 19-да 20-жылдары салга төлөп атат, патенттер 4000 сомдон. 21-жылга келген дагы бир канча төлөп атат? Сал төкпөй атат 21-жылга. 21'de yanvarda girmedim tenderiga. 2019 ноябрда патентин жаап атат. Иштебедим, болду иштебейм деп. 20-жылы. 20-жылы жаап атат патентти. Болду эми ишке кылбайм деп. Бирок булар порталга азыр тендерге кирип атышат. Мурда бизден справка алып кетишет эле. Азыр эми булар жанагы кар жок деген справка менен качып беришет да. Бизден справка сурап алып алышкан. Ошондон качып кетет. Азыр, анан буларга бизге 28 февралда хат келип атат Бишкектен. Тендер качкандар боюнчачы. Ал бул киши да ошолдун ичинде бар экен. Суммасы азыр мына жерде Жакпаров 2.238.ге ошончо оборот иш кылып атат. Бул азыр бунун үстүнө азыр бизден проверка бөлүмү булар иштин үстүнө азыр мемесин карап атышат азыр. Жана чыгымдары кириши. Бишкектен мына так 28 январь 12.30 катта буларда тизмеде бар экен да, ошол тендер 21-жылы. 21-жылы январда 28 январда. Ben yanvarda girmegen. Бүгүн 21-жылдын декабры, жыл бүтүп атат. Ошондон бери эмне кылдыңар? Текшерген комиссияга эмне үчүн барып атыңар? Эмне үчүн чакырып атыңар, карап атыңар? Булар эми жана патентин жаап коюшкандагы иш кылышкан эместер жүрүшөт да. Азыр эми бирок силерге Бишкектен бери биз эми азыр булар мына мемеде быйыл декларацияда көрсөтөт суммасына. Бар, бюджеттик декларациясына. Бул силерге эчтеке көрсөтпөйт, бир тыйын акчам жок дейт, көрсөтпөйт. Мен иштеген жокмун. Азыр ушуну көрсөтөт, азыр иштебедим деп көрсөтөт да бизге дагы. Мына январда келип аткан катты силер декабрда биз келип ызычуу чыгарып, момунча тиги текшерүү болгондой анан көтөрүп чыгып атпайсыңар. Ушундай болгон экен, январда кат келип туруп бул киши ошол жерде жүрөт. 2,5 миллион сомбу? 2 миллион, 2,5 миллион. Канча салык түшүш керек эле ошо? Төлөптү да бир сом дагы. Негизи канча түшүш керек? Булар өзү Tökkenman da. 21-жылга. 21'ge tökkenim yok. Ошо 21'den şu an tökkenim yok. Кайсыны силер 21'den yanvar. комиссия кайсыл эменин негизинде? Sentyabrda Мемлекеттик сатып алуу порталына жеке ишкерлер катышып атканда атайын 2 бөлүк бар. Бирөө налогтуку, бирөө соцфондтуку. Ошол бөлүктү басканда эгер карыз болсо не имеется, карыз жок болсо. А карыз болсо имеется.
Азыр киши келгенде неймейсиз ол. Кантип неме айтса чыгат. Бүт жерде туруп атса. Yok, men Ноокат эмес, Бишкек берип атса, маалымат. Men Силер misol иштеп атат. yanvarda 21-yanvarda tenderga qatnashmadim. Noyabrda maktab yopildi, men patentni yozib, patentni yoptirdim. 21-yanvarda qatnashmadim. Sentyabrda qatnashdim. Men 4 oy to'ymadim. Sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr 4 oyga patent to'kkanim yo'q. Hozir aytdim-ku, patent to'kkanim yo'q sentyabrda. Sentyabrdan beri ishlayapman 21-yilda. Buna bizdeki çınırı %100 ушундай да. Биз ыйлап атпайбызбы, баардыгыбыз кокуй, тура эмес текшерип атасыңар, кыйнап атасыңар, антип атасыңар, мынтип атасыңар деп атпайбыз. Биздин эгерде мамлекет өзүнүн кетирип аткан акчасын, өзү берип аткан акчаны өзү көзөмөлгө албаса, биздин %100 ушундай. Биз грамда отуруп 100 000 сомдук акчаларды жейбиз. Грамда отуруп. Gramda oturup. Men taң kaldım, Kudaya toğa kıldım. Men uşu gramda oturup uşuncha akça çıkart dep ойлогон эмес. Men ушуну укканда, сиздин окуяңызды укканда, мен ишенгим келген эмес. Ишенесизби ата? Ушу жалган болуп калат го, койчу, ушунча акча кантип чыксын? Жүрчү атайын барып көрүп келели Hozir деп. yo'q o'sha. Биз келгендегибиз, O'sha акча. негизги максатыбыз келгендегибиз. Мына ушунун бир аягына чындыгына чыгып коюу болчу. Мына биз келип анан кийин чындыгына чыккандагыбыз мынанча нерсе чыгып атат. Şeker 40 so'm, 50 so'm bir mahalda bugün o'shatdim gram. Misol 70 gram bo'lsa 60 gram bersa 10 gramdan qolgan. Ata, Shakardan. Hozir misol shakarda ata meni qiziqtirбайт. bo'ldi. Şeker 40 so'm, 50 so'm bu, 70 so'm bu meni qiziqtirбайт. Siz ошол ишке кирип атканда бүт баардыгын эсептеп киресиз. Бул мынча болот, бул мынча болот. Мен келиниме мынча айлык төлөйм, аялыма мынча айлык төлөйм, өзүмө мынча, машинама мынча сомго бензин коям, мынча сомго оңдотом. Анан ошол сумма чыкса, актай турган болсо, анан сиз ошого кирип, катышып утасыз, туурабы? Сиз бекер эле иштей бербейсиз да, жөн эле өзүңүздүн чөнтөгүңүздөн акча салып эле барып балдарга тамак берип эле yanvarda жүрбейсиz. shaker 60 so'm o'tadi, 60 so'm bir mahal ekan. Эми ошону баардыгын эсептеп алып кириш керек. Yanvar o'zi sentyabrdan ko'tarib ketdi bu narsalar. Эми ошонун баарын эсептеп кириш керек. Мына сентябрдан баштап O'zi кирсеңиз, bo'ldi, mana men печеньелериңиздин баардыгын ba'zi балдарга тамак берип атасыз. Балдарга. Башкага эмес. Мен түшүнөм, эгерде бир жаныбарларга бир жем ташып атсаңыз, башка кылып атса мен түшүнөм. Эми малга баягы бир нерсе кылып атат. Ya men misol olib Анан borgan биз tovarni балдарга бирөөнүн балдарына болгондо кыянат. yumshalig'iga javob beraman. Sabab men 2 kilo olib borganman, sevishga shon qilamiz, kunduz olib boraman. 70-тен жанагы мына. 70-тен 70 граммдан деп акча бөлүп берет районно. Ошол акчаны төгөт булар. Как положено 66 сомдон 70 грамм деп туруп төгөт. Ал жерде ортодо чыкпайт да, булар жанагынтип 30 граммдан ортодон жейт. Анан 30 грамм чогулуп отуруп, жанагынтип 180 000 акча чогулат бир айдын ичинде. Ошодон мынакей бул кишинин бензинине чыгарып салгыла 24 000 сомдон тиги 1200 сомдон бир күнгө кылагыла 20 күн калган күндөр балдар окубайт. 20 күндүгүндө 180 000 сом акча. Ошодон тиги 12 000ди эмес 24 000 сомду алып койгула. Калган акча ушул жерде бөмөдө сесте бөлүнөт. Мен түшүнгөнүмө караганда райондо бөлүнөт. Райондун бухгалтериясы бардыгын билет аны. Кайерде кандай акча бар? Тендерден комиссиянын жетекчилери бүт бардыгын билет. Меймандарына келип, колдорун жүрөктөрүн алып, да биз ката кетирдик, момундай болгон эле. Ушундай иш жасалды эле, билдик, билбедик, пенделик кылдык деп туруп келе турган болсо, ошол жагындагы жетекчилер менен сүйлөшүшүбүз керек. Кандай кылса болот? Акчасын кайра төгөбү, баягы мамлекеттен кетирип аткан зыяндын бардыгын. Жок, андай эмес болсо, анда толук укук коргоо органдары менен иш козголуш керек дагы, бардыгы мыйзам чегинде жазасын алыш керек. Ушундай, рахмат.